Бүгін президент конституцияның гаранты. Ал эми президентке импичмент жарыялоого бүгін ешқандай себеп жоқ. Ешқандай бір мындайча айтканда кылмыш болобу, же болбосо президент тарабынан бір конституцияны бузуу бир дагы беренесине дагы шек кеткен жок. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бул каралуу деп эсептейм. Бұл жерде эми импровизация кылып атканы мен да окуп атам. Эми ар кандай сөздү бурмалай берсе болот. Тилде сөөк жок дегендей. Бирок алдындай мааниде эмес. Ал биз идал кылып, биз баягы коңшу мамлекеттер же болбосо бөлөк мамлекеттердегидей мындай мааниде эмес. Бул эми кыргызча айтканда журт башы деп коет. Журт башы деп коет, аксакал деп коет. Бүгүн президент ошондой ыйгарым укуктары бар. Конституция боюнча жалпы эл шайлаган президент. Сыйлай бирөө, сыйлабай, бул биздин президент. Өзүнүн мөөнөтү бар, иштей турган. Бүгүн ошол конституция жанагындай журт башы болгонго, баягы эл башы болгондой, же болбосо кыргыздардын бүт баарынын башы болгондой андай жол бербейт. Андай наам президентке да кереги жок. Мен айтканым бул президент бүгүн гарант катары, журт башы катары бир кылмыш кылса, ал эми кылмыш генералдык прокурор тарабынан баягы бышыкталып корутууну жазылса, ошондо президентти күнөөгө тартса болот. Бүгүн ушул трибунадан мамлекетте болуп аткан ар кандай экономикалык, социалдык маселелерди чечүү боюнча бүгүнкү чечиле турган, кабыл ала турган мыйзамдар жөнүндө кеп кылсак жакшы болот эле. Тилекке каршы биз азыр убактыбызды мындайча айтканда ушу кийинки экс-президенттин сүйлөгөнүнө бир гана депутаттар эмес, мыйзамдуу шайлаган президенттин адресине, элдин адресине, партиялаштарына, парламенттеги фракциянын адресине айткан сөздөрү мен үчүн дагы унчукпай калууга, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүк бербеди. Биз эми жаштарга азыр кийинки муун жакшы билбеши мүмкүн. Бирок ушу илгертен чогуу келген, ушул мурунку Акаев, Бакиев деген ошолордун режим менен күрөшүп, митингдердин баарына катышып, жаныбызды оозубузга тиштеп, тобокелчилик менен далай кыйынчылыкты баштан өткөздүк элек. Ошондо ишенип, ушул досум бийликке келе турган болсо, таза иштеп, мамлекет үчүн иштейт деп терең ишенгем. Мен деле ошо мезгилдеги канча миңдеген адамдар митингге чыгып, канча кишиси курман болду, канча эл жапа чекти, канчалары мындайча айтканда репрессияга туш келди. Анын арасында ошо жанда жүргөндөр биз дагы четте калган жокпуз. Şu ойлогонбуз. 6 жыл президент болсо, демократия жолго түшсөк, мирный жол менен бийликти өткөзүп берсе, Кыргызстан мындан ары демократия жолу менен жакшы өнүгүп, региондогу жана бөлөк мамлекеттердин арасында айырмаланып, чын, таза шайлоо өткөзүп, бир жакшы мамлекетти өстөбүз деген жакшы ой бар эле. Тилекке каршы андай болбоду. Бүгүнкү күндө мыйзамдуу, мына бул жерде фракциянда депутаттар отурат. Толугу менен ушу Сооронбай Жээнбековди колдодук элек. Бүгүн ушул бир фракцияда ошо митингдерде чогуу жүргөн кишилер менен касташып отурабыз. Фракциянын ичине бүлүк салып. Эми мөөнөтү бүткөндөн кийин тынч эле отурса жакшы болот эле. Бирок баягыдай таасир бере албай,
баягыда эми ошол мамлекетте болуп аткан процесстерге мындайча айтканда четке калгансып, аралашып, ошого бүгүнкү күндө дагы мындайча айтканда өзүнүн жеке позициясын, эгоисттик көз карашын дагы бизге таңуулап атканын көрүп атабыз. Көп маселе бар айта турган. Бирок ушул ар бир саясатчы, ар бири Кыргызстан деп сүйлөсө, эл үчүн кызмат кылам деп сүйлөсө, албетте киши ишенип, эл да колдоого алат эле. Бирок айткан сөзү менен жасаган иши айырмаланса, анда мен ойлойм, эл дагы туура түшүнөт деп ойлойм. Мына бүгүнкү болуп аткан кырдаалга байланыштуу камалган, жанагындай коррупцияга аралашкан жетекчилердин баарын тең көрүп турабыз. Бул боюнча иликтөө боюнча энергетикадагы болуп аткан окуялар боюнча депутаттык комиссия иштеди. Анын баары тең баарыбызга маалым болду. Ошонун негизинде иш козголду. Эми тергөө иштери жүрүп атат. Мен ойлойм, муну баары тең аныктап, толук элге маалымат берилет деп. Бирок ушул бүгүнкү сүйлөп аткан сөздөрү албетте учурунда сүйлөсө болот эле. Коопсуздук комитет бүгүн репрессивный органга айланды деп. АКС'те түзгөн ким эле? Ошо мезгилдеги мына кадрлар жөнүндө мага чейин сүйлөгөн коллегаларым айтып кетти. Сабатсыз, тажрыйбасы жок. Бирок бөлөк жагынан тотальный прослушкага алып, куугунтуктап, бирөө каршы сүйлөй турган болсо анын баары жоопко тартылган. Ошол эле учурда эсипте бар да, ушу генеральный прокурор дайым иш козгоочу. Эгерде президенттин адресине жанагындай оскорбительный бир сөздөр айтыла турган болсо. Бүгүнкү күндө мен түшүнбөйм генеральный прокуратуранын позициясын. Эмне үчүн чыкпай отурат? Эмне үчүн реакция бербейт? Эми урматтуу коллегалар, бул маселе биздин ички эле маселе эмес. Бүгүнкү күндө дүйнөлүк бир топ мындайча айтканда массалык маалымат аркылуу жарыя болуп атат, көрүп атат Кыргызстанда болуп аткан абалын. Ушундай кырдаалда, ушундай абалда бизге бирөө келеби? Инвестор келеби? Ишенип келеби? Мына ушундай маселелерге мен ойлойм, прокуратура бүгүн мындайча айтканда реакция бериш керек. Ал эми коррупция менен мынакей азыр күчөп атат дейт. Бул коррупциянын түптөлүшү бир күндө болбойт. Бул жылдап болот. Ушу мына өткөн мөөнөттүн ичинде билесиздер, тотальный коррупцияга айландык. Бүгүнкү күндө мына араңыздарда ишкерлер да отурат. Маалыматыңар да бар, сиздерге дагы көптөр кайрылат. Көргүлө, бир ишкана бар бекен бүгүнкү күндө прокуратуранын же болбосо күч органдарынын бар текшерүү үстүндө отурбаганы. Бизнес болобу? Мамлекеттик ишкана болобу? Акционердик коом болобу? Бүт баарында тең бүгүнкү күндө текшерүүлөр отурат. Козголгон ишти козголгон, мына ушунун баарын тең бүгүнкү күндө ордуна келтириш керек. Бул бир күндө келе турган маселе эмес. Буга мен ойлойм, казыркы бийлик көңүл бөлүп керектүү деңгээлде иш алып барат деп. Эми урматтуу коллегалар, бүгүнкү күндө албетте болуп аткан ушул маселелерге реакция бербесек, эгерде бизди түздөн түз мындайча айтканда акырат келтирип атса депутаттардын арасына, депутаттардын өзүнө, төрагага, урматтуу биздин спикер, Дастанбек Атысбекович, сиз дагы эмне үчүн унчукпай отурасыз? Бул да түшүнүксүз. Эмне үчүн реакция бербейсиз? Эмне үчүн депутаттарга ушундай маселе көтөрүлүп, оскорбление болуп атса, эмне үчүн жооп бербейсиз? Сиз да бүгүнкү күндө мамлекетте орчундуу кызматты ээлейсиз. Сиздин да ордуңуз бар. Сиз шайлаган мөөнөттө 120 депутат да бар. Ошон үчүн ушундай маселелерге сиз дагы реакция кылып, анан кийин мен ойлойм, буга биз баа бербесек болбойт, урматтуу коллегалар. Рахмат.